Рахмат, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мага 1-май районунун жаңы конуштарынан коллективдүү кат келиптир да. Ошол катта азыр бардыгыбыз билебиз, мыйзамсыз болгон жерлерди биздин президентибиздин буйругу менен деген тилкелерди мыйзамдаштырып берүү боюнча тапшырмалар иш жүрүп жатат. Иш чара бирок бүтө элек. Ошого карабастан бүгүнкү күндө салык кызматкерлери анча эле кыйналып жаткан элге орой мамиле жасашып, мыйзамдаштырып бүтө элек документтери жок элге 2005-тен бери жер салыгын төлөгүлө деп кыйнап жатышыптыр. Ошондо 2016-17-ге эгер 22-ге макул быйыл документ алдык, 22-жылы техникалык паспортты, бул жылы төлөйт десек, жок 16-жылдан баштап төлөйсүңөр деп артка 7 жылдагыны чогултуп кыйнап жатышыптыр аябай. Ошондо Салык кодексинин 377-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык имаратка, жайга, курулмага же жер участогуна укук күбөлөндүрүүчү документ жок болсо, салыктык база салык кызматынан тиешелүү органдын кыймылсыз мүлккө укуктарын каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрүнүн курамындагы комиссия тарабынан физикалык өлчөөгө ылайык аныкталат. То есть документтер жок болсо комиссия түзүлүп, тактап, алдын ала айтылып, андан кийин акча чогулат. 7 жыл эчтеке кылбай туруп, эми келип, артка 7 жылдык салыңар төлөгүл деп кыйнап жатышыптыр. Бул деген ортодо мындай саботаж сыяктуу мага көрүнүп атат. Саясий стабилдүүлүккө аябай терс таасир этет. Алдын ала айтып атам, эл абдан нааразы болуп атат. Жүздөгөн кол коюлган мага каттар келип жатат. Бул биринчи маселе. Экинчи, Кыргызстанда жыл сайын 300-400 жакын жетим балдар интернаттардан жана жетим балдар үйлөрүнөн чыгарылат. Бирок ал балдарды биз каяка жайгаштырабыз деп экинчи соозу подряд айтылып келе жатабыз. Биз укук коргоо органдарга үй салып атабыз, ГКМБге салып атабыз, Ички иштер министрликке, таможниктерге салып берип атабыз. Жетим балдарга Бишкек жана Ош шаарында салып беребиз деп мына канча жылдан бери талап кылып келе жатат. Ар жылы өкмөт алмашылат, макул дешет, бирок чечип беришпейт. Ушуну сөзсүз түрдө Бишкек жана Ош шаарында 2 үй салып берсек, эртең баштайбыз деп ар бир жылы жылдырылып атып, мына убакыт өтүп кетип жатат. Ошону көзөмөлгө алыңызчы, керек, сөзсүз түрдө жасалыш керек. Үчүнчү маселе бул Алтын казык Жаңыл Мырза конушунун жашоочулары кайрылышып, ошол тилкенин жанында 3 конуш бар экен. Алга Элим, Алтын казык Канат жана Алтын казык Жаңыл Мырза. Ошондо Алга Элим менен Алтын казык Канат конуштары тех паспорт алуу процедура башталып, алар 1-майга карашат экен. Ал эми Алтын казык Жаңыл Мырза конушунун кайсы районго тийиштүүлүгү боюнча комиссия карап жатат деп, бирок ошол себептен тех паспорт кечилип берилбей жатат да. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол эле учурда комиссиянын ишин эртелетип, элге тех паспорттордун берүү маселеси